Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен түз эфирде Ала Тоо маалымат программасы. Студияда Канат Авазбеков жана Гүлзат Карыбаева. Бүгүнкү чыгарылышта бирине зар, бирине кор бала. Мындан бир жума мурун Ош шаарында өз энеси тарабынан катуу сабалган Бек Султан эсине келе албай бүгүн көз жумду. Энеси 2 айга камалды. Эми биз колдон келишинче ар кандай аракеттерди жасадык. Бизден суу, сизден инвестиция. Дубайда Кыргызстан Бириккен Араб Эмирлиги менен ичүүчү таза сууну экспорттоо боюнча келишим түздү. Мында сырткары биздин өлкөгө инвестиция тартуу боюнча да сүйлөшүлдү. Кыргызстан менен Араб Эмирлигинин ортосундагы экономикалык байланыштын алгачкы жемиштери бар. Тараза так иштесе, күмөн ойлор жаралбайт. Сосновка жана Кемин өткөрмө бекеттеринен жүк ташыган унаалардын салмагы жаңы тутум менен эсептелинип баштаганына 1 жыл болду. Ал арада жаңы таразанын көрсөткөн жыйынтыгы канчалык деңгээлде Айжан Омолдошонун материалында. Кыргыз хоккейине 20 жыл. Жумгалдын Чаек айылында 20 жылдык мааракеге карата хоккей боюнча мелдеш болду. Анда кыргыз хоккейин түптөлүшүнө салым кошкон ардагерлер бүйүр кызыткан оюн көрсөтүштү. Ан-148 үлгүсүндөгү жүргүнчү ташыган учак Москванын Домодедово аэропортунан Орск шаарын көздөй учуп чыккандан кийин көп өтпөй кулап, ичиндеги 71 киши каза болду. Учак Саратов аба жолдору компаниясына таандык. Кырсыкка байланыштуу 12 февралда Оренбург облусунда аза күтүү жарыяланды. Кырсыктын хронологиясы кабарчыбыздын материалында. Москва-Орск каттамы учуу күндүзгү саат 2-ге белгиленген, бирок иш жүзүндө абага 20 мүнөттөн кийин көтөрүлгөн. Бортто 65 жүргүнчү жана 6 экипаж мүчөлөрү болгон. Болжол менен учак асманга көтөрүлгөндөн 7 мүнөттөн кийин радардын экранынан жоголуп кеткен. Flight радардын маалыматында учак жоголоор алдындагы акыркы мүнөттө 1900 метрден 990 метрге кескин ылдыйлаган. Ылдамдыгы саатына 615 чакырым болгон. Андан кийин Ан-148 кайра 1800 метрге чейин көтөрүлүп, кайра 900 метрге чейин түшкөн. Ортодо жымжырттык өкүм сүрүп, диспетчердин суроосу жоопсуз калган. Жерден табылган биринчи буюмдар кат менен каптар. Аны жергиликтүү эл көрүп, кат ташыган учакко деп ойлошкон. Бирок бир аз убакыттан кийин куткаруучулар жүргүнчүлөрдүн денесин табышкан. Учактын сыныктары Москва облусунун Раменск районунан Степаров айылынан 1 чакырым алыстыкта табылган. Эксперттер техника туруктуу болчу деп ишендирүүдө. Учактын ичиндеги 30дан ашык жүргүнчү Оренбург облусунун тургундары, 10 москвалык, 2 петербургдук, 1 азербайжандык, дагы бирөө Швейцария жараны болгон. Орск аба майданына кайгылуу каттамда көз жумгандардын туугандары менен жакындары келишти. Алар менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин психологдору сүйлөшүп, керектүү жардамдарды беришүүдө. Кырсыкка кайдыгер карабагандар гүл көтөрүп келишүүдө. Аба майдандын имаратында тез жардам бригадалары нөөмөттө турушат. Жергиликтүү чиркөөдө Кырсыктын курмандыктары эскерилди. Сөз болуп жаткан учак 8 жылдан ашык учуп жүргөн. Авиацияда бул көп убакыт эмес. Прокуратурадан билдиргендей, борттун учуу мөөнөтү ушул жылдын 1-июнуна чейин деп белгиленген. Самолет эмнеден улам кулаганы азырынча белгисиз. Себептерин адистер иликтөөдө. Бурулай Сурманкулова, Телек Эркен уулу, Коомдук 1 канал. Мына ушул учак кырсыгынан каза болгондордун арасында кыргызстандыктар жок. Мындай маалыматты Ала Тоо 24 каналына Тышкы иштер министрлигинен билдирди. 71 адамдын өмүрүн алган кырсыкка байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинге көңүл айтты. Мамлекет башчысы кыргыз элинин жана жеке өзүнүн атынан Москва областында учактын трагедиялуу кыйрашынан көптөгөн адамдардын курмандыктары болгонуна байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтканы телеграммада айтылат. Муну менен катар Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володинге жана Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенкога көңүл айтты. Ошондой эле премьер-министр Сапар Исаков дагы россиялык кесиптеши Дмитрий Медведевке көңүл айтты.
Өлкөдө коррупцияга каршы башталган күрөштүн алкагында сот тутумун түп тамырынан өзгөртүүчү реформалар керек. Учурда Фемида өкүлдөрүнүн эл ишени менен чыгып калганын өз сөзүндө өлкө башчысы да белгилеген. Адистер акыркы кезде сот чечимдерине нааразы болгондордун саны өсүп, сот тутумундагы коррупция көз көрүнө орун ала баштаганын айтып, коңгуроо кагышууда. Теманы кабарчыбыз Самат Асипов улантат. Ош облусунун тургуну Анарбай Эргешев соттон сотко барып чындык издеп жүргөнүнө быйыл туура 14 жыл болду. 2004-жылы Оштун Кара суу базарындагы анын 2 гектарга жакын жерин Бакиевдин адамдары тартып алышкан. Азыр аны райондун аттуу баштуу эле адамдары пайдаланып жүрүшөт. Соттор болсо ишти кайра ачылган жагдайлар боюнча деп карап, азыр айланып кайрадан облустук сотко келишти. Документтери баары жасалма экен, баары фиктивный экен. Ошол ГКМБ тарабынан далилденип, чындык чыгып, тиги ГРЭС өзүнүн кадрларын иштен алды, жана камады сот тарабынан, камалды. Ошентсе деле дагы эле баягы фиктивный документ жасалгандар, жанагы аукцион өттү деп эле жасалмалап документ алгандар кайра эле соттор менен сүйлөшүп эле дагы эле сот башталып атат, дагы эле сот карап атат да. Анан эми Верховный соттун чечими окончательный дегениге biz сүйүндүк эле. 2004-төн бери эле Верховный соттон келе атабыз. Эргешев президенттин өткөн аптада сүйлөгөн сөзүнө кубанып турган чагы. Азыр акыйкаттык издегендер четтен чыгат. Адистер соттогу иши создугуп, жылдап чечим күтүп жүргөндөр толуп кетти дешет. Чынында эле тараптар көп арызданганда инстанциялардын баарына жетип кайра келгиче ошол эки инстанциянын ортосуна жетип бир арыз жазса, ошол жеткенче 1 ай 2 айга чыгып кеткен убактар бар да. Ошол мөөнөттөрдү бул сактап так аткарыш үчүн соттордун өздөрүнүн үстүнөн дагы бир кандайдыр бир жоопкерчиликти мындай катуураак караш керек да. Жоопкерчилик жок, укук коргоо жана сот тутумунда кызматкерлер каалаган оюнун жүргүзүп жаткан жагдайды Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков да баса белгилеген. Маселен, акыркы 2 жылда сот органдарына 22.600дөн ашык кылмыш иши келип түшсө, алардын 9000ге жакыны же 40% соттор тарабынан кыскартылган же токтотулган. Адилетке жетпей, узак убакыт бою канчалаган жарандар мына сотто жүрөт. Соттор кээде ишти атайлап созуп, учурлар абдан көп кездешет. Эч кандай өкүм чыкпай, айлап жылдар СИЗО жаткан мына жаткандар дагы бар. Өткөндө Бишкек шаарынан 2 сотты өткөзбөй койдук. Айтып берейин бир мисал. 4 жыл 8 ай бир ишти кармаган. Өткөндө Чүй сотунан да бирөөнү чыктык. 18 жыл иштептир сотто. Болгону 177 иш караптыр. 1 жылына 8 иш. Ушуна да болобу? Канчасы сотто же камасын же акталып чыгайын деп күтүп жаткан канча адамдар бар. Мындан эң коркунучтуу маселе, мында фактылар азыр көп бар азыр. Адамдарды сотко катыштырбай эле бир тараптын кызыксын көздөп, сырттан чечимдер чыгарган мына учурларда болуп жатат. Карапайым калк жапа чегип жатканы бир маселе. Соттордун ишти создуктурган тажрыйбасы, акыйкатсыз чечими ишкер чөйрөгө да таасирин тийгизип, андан экономика зыян тартууда. Адистердин айтымында соттордун коррупциялык аракеттерине өлкөдөгү азыркы мыйзамдык базада жол ачып берүүдө. Но практика показывает, что практически ишкерлер менен мамлекеттик органдар сотто көбүн эсе салык маселелери боюнча талашып тартышат. Бизнес чөйрөнүн нааразы болгону көп учурда салык кызматы утуп кетет. Анткени мыйзамда карама каршылыктар болсо, ал нерсе ишкерлердин пайдасына иштеши керек деген норма бар. Бирок ал бизде аткарылбайт. Мыйзамда карама каршылык жаралганда ал жерде коррупциялык аймак пайда болот. Сот менен салык кызматы муну өз пайдаларына колдонуп кетүүдө. Мындай башаламандык орун алып жатканда өлкө башчысы катары карап отура албайм деп ишара кылды президент. Эгер абал өзгөрбөсө, анда мыйзамсыз көрүнүштөргө түздөн түз кийлигишүүгө туура келерин белгиледи. Менин мына жаңы шайланган президент катары соттордун ичине киришейин деген кыпындай да оюм жок. Кыпындай оюм жок. Бирок соттор оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди бошоп жатса, мыйзамды бузуп атса, укуктарды тебелеп атса, эмне үчүн мен эл шайланган президент катары мен муну карап турушум керек? Эмне үчүн мен карап турушум керек? Мени эл шайлагандан кийин каерде мыйзам бузулар болсо, кайсы жерде адам укугун тебелеген болсо, мамлекет органдар, кайсы жерде мамлекетке, элге
өз міндет атқарбай зиян келтіріп жатқан болса, мен президент қатары бардық мәселеге келгісем. Маға елдік билікті ишке ашырғанға ел өзі рұқсат берген. Бірақ мыйзамды бұзбай, мыйзам чегінде чараларды көрөбүз, ойлап оғыла. Бола беретті, анда болбойт. Адистер белгилегендей, өлкө башчынын соттордун ишине кийлигишем дегени бул биринчи кезекте карапайым эл үчүн айтылган сөз дешет. Бул жерде түздөн-түз мыйзамдык эрежелер болбосо да моралдык укук бар экенин эскертишүүдө. Сот органдары бул мамлекеттин жүзү. Эгер сот органдары көз карандысыз боло албаса, алар таза боло албаса, алар өзлөрү коррупцияга иленсе, анда биздин укуктук система сокко жейт. Мамлекеттин тагдыры чечилип калышы мүмкүн. Мында сотторду жоготпосо президент дейт, анда андай соттор мамлекетти жоготот деген ойлор айтылып атат. Бунун өтө чоң чындыгы бар. Эксперттер сот тармагында реформаны адеп Фемида өкүлдөрүнүн киреше чыгашаларынан баштап, кыска аралыкта бул жаатта текшерүү жүргүзүү керек дешет. Коррупция менен ийгиликтүү күрөшкөн мамлекеттерде да декларацияны ачык айкын кылуу башкы милдеттерден болгон. Мындан сырткары сот системасын толугу менен жаңылап, таза кадрларды тандоо зарылчылыгы бар. Адистер коомчулук өлкө башчысына колдоо көрсөтүүгө даяр дешет. Суранары силе президент азыркы ушул көтөрүлгөн проблеманы чечүүдө бир кандайдыр бир аягына эле чыгып бир ушундай бир орган менен гражданский обществону кошуп туруп бир комиссия бир түзүп туруп ушунун аягына чыгыш керек. Адвокаттар, гражданский коом негизи НПОлор бүт баары тең эле даяр буга кирип ар кимиси конкреттүү бир фактларды көтөрүп келип коюуга даяр. Коррупцияга каршы күрөш аягына чыкса, өлкөнү өнүктүрүүгө өбөлгө болгон бардык тармактарда жылыш болуп, эң негизгиси бул иш-аракет биздин келечек муун сыймыктана турган иш болот дешет серепчилер. Ошол эле учурда өлкө башчысы кадрдык алмаштырууга дароо барбай, аларга убакыт бергенинде серепчилер туура ташталган кадам деп сыпатташууда. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал. Жакынкы келечекте Кыргызстан артыкчылыктуу тармактарына Бириккен Араб Эмирлигинен инвестиция тартат. Бул алдын ала макулдашуулар премьер-министр Сапар Исаковдун Дубайда өкмөттөрдүн дүйнөлүк 6-чы саммитинин алкагында жүргүзүлгөн жолугушууларында жетишилди. Ал арада Араб Эмирлиги менен экономикалык байланыштын алгачкы натыйжасы бар. Кыргызстандан ичүүчү таза сууну экспорттоо боюнча келишим түзүлдү. Ошол эле учурда Кыргызстандын таза коом программасы Дубайда өткөн өкмөттөрдүн 6-чы дүйнөлүк саммитинде талкууга алынды. Иш-чаранын жүрүшүнөн кабарчыбыз Нургүл Жумабекованын репортажы. Өкмөттүн ишмердүүлүгүн канткенде жакшыртууга болот. Жана мамлекеттик мекемелердин натыйжалуу иш алып баруусун камсыздоо, мамлекеттик кызматтарды жакшыртуу, деги эле келечектеги өкмөт боюнча көз караштар. Бул маселе Дубайда өткөн өкмөттөрдүн дүйнөлүк 6-чы саммитинде көтөрүлдү. Бул багытта Кыргызстандын өкмөтү ишенимдүү ишке ашырып жаткан таза коом программасы саммитте козголгон демилгелердин талаптарына төп келет. Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен алгачкылардан болуп ачык өкмөт программасын жүзөгө ашырууда. Аны шарттаган таза коом долбоору дүйнөлүк саммиттин талкуусунда. Эл аралык форумдун катышуучулары чакан мамлекеттин санариптик өзгөрүүгө карай дилгир долбоорун баалады. Сапар Исаков Кыргызстан коррупциясыз ачык коомду көздөй багытты тандаганын билдирди. Эң негизги биздин ошо максатыбыз ушул долбоор аркылуу коррупцияны түп тамыры менен жоюу. Андан тышкары мына цифровизация деп атабыз, бул көп жакшы нерселерге алып келет экен да. Бизде Кыргызстанда 6 миллион жаран жашайт. Ошондуктан мынакей мен премьер-министр катары уже көрүп атам. Бул көп жакшы натыйжаларын алып келет экен цифровизация. Мына таможняда, салык кызматында дагы көп жакшы мындай позитивдүү нерселерди алып келип атат. Биз Кыргызстан OGP программасына келдик, Open Government Partnership. Борбор Азияда биринчи мамлекет болуп кирип атабыз. Ошону менен бирге Сапар Исаков саммит бул дүйнө өлкөлөрүндөгү санариптик өзгөрүү багытындагы иш-аракеттерди, башка тармактарда жасалып жаткан реформаларды талкуулаган мыкты аянтча болгонун белгиледи. Бул жолку дүйнөлүк форумга 150 мамлекеттин өкмөт мүчөлөрү, эл аралык уюмдардын ишкер чөйрөнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. Өкмөттөрдүн дүйнөлүк саммити Бириккен Араб Эмирлигинин вице-президенти, премьер-министри Дубайдын эмири Мухаммед бин Рашид Аль Мактумдун демилгеси менен өткөрүлдү.
Кыргызстан алдыңкы заманбап технологиянын жардамы менен элдин бакубат жашоосун камсыздоого, убаракерчиликти азайтуу боюнча таза коом программасы, өкмөттүн жалпы артыкчылыктуу багыттарын Сапар Исаков Араб Эмирлигинин вице-президенти, премьер-министри Дубайдын эмири Мухаммед бин Рашид Аль Мактум менен көзмө-көз жолугушууда маектешти. Анда эки тараптуу кызматташтыктын келечеги тууралуу сөз болуп, Дубайдын эмири акылдуу шаар долбоорун жүзөгө ашырууда тажрыйба алмашууга даяр экенин билдирди. Өкмөт учурда өлкөгө түз инвестицияларды тартуу аракетинин үстүндө жигердүү иш алып барууда. Бул жагынан Кыргызстан Бириккен Араб Эмирлиги менен туруктуу жана узак мөөнөткө алака түзүүгө даяр. Сапар Исаков өлкөнүн инвестиция сала турган келечектүү тармактарын Абу Дабинин ханзадасы Шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахаян менен аныктады. Мураскор ханзада инвесторлорду ички рынокко тартуу үчүн капиталдын коопсуздугун камсыздоо, байланыш жана транспорттук системаны жакшыртуу жагын сунуштады. Исаков ханзаданы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына мейман катары катышып кетүүгө чакырды. Сапар Исаковдун Араб Эмирлигинин башчылары менен жолугушуулардын жүрүшүндө Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмирлиги ишкер форум өткөрүү жагын караштыруу чечимин кабыл алды. Тараптардын белгилешинче, бизнес форум кызматташа турган тармактарды аныктай турган аянтча болуп берет. Ошентип, Кыргызстан Бириккен Араб Эмирлиги менен инвестиция тартуу багытындагы байланыштарды чыңдамай болууда. Алдыдагы максаттар бизнес форумда каралат. Ага чейин жумуш тобу иш-чараны өткөрүүнүн жагын иштеп чыгат. Былтыр Бириккен Араб Эмирлиги менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүү 39 миллион 300 миң доллар түзгөн. Жылдан жылга тартылган түз инвестициянын көрсөткүчү да көбөйүп жатат. Кыргызстандын Бириккен Араб Эмирлиги менен экономикалык алакаларынын келечеги бар дейт эксперттер. Кыргызстан менен Араб Эмирлигинин ортосундагы экономикалык байланыштын алгачкы жемиштери бар десе болот. Дубайдагы компаниялардын бири атамекендик ишкана менен ичүүчү таза сууну сатып алуу боюнча келишим түздү. Ага ылайык баштапкы байланышта 200 миң тонна ичүүчү таза суу Дубайга экспорттолот. Ичүүчү таза суу менен бирге арабтар экологиялык таза азыктарды сатып алууга да кызыктар экенин билдирди. Ушул тапта Дубайга кыргыз балы экспорттолуп жатат. Жакынкы келечекте кургатылган жер жемиш, эт, сүт азыктарын сатууга мүмкүн. Чакырганда биринчи ушул туризмге чакырып, андан кийин ал жерде өздөрү ошол мүмкүнчүлүктөрдү көрсө, ошол жакшы болот деп ойлойбуз. Биз болсо мына азыр Ысык көл жөнүндө айтып бердик, биздин тоолор жөнүндө, мына таза аба, таза суу жөнүндө айтып бердик. Ошого биздин үмүтүбүз чоң. Дубайда өткөн өкмөттөрдүн дүйнөлүк 6-чы саммиттин алкагында өкмөт башчы Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен жолугушуп, анда соода экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтык маселелери талкууланды. Муну менен катар премьер-министр Дубайдын мамлекеттик мекемелеринин жана ири компаниялардын өкүлдөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрүп, Кыргызстандын инвестиция тарта турган тармактары, экономикалык кызматташтык маселелерин талкуулады. Сапар Исаков 2 күндүк иш сапарын натыйжалуу өткөрүп, болочоктогу инвесторлор менен Кыргызстандын экономикасын чыңдоо багытында так демилгелерди койду. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал, Дубай. Негизи эле кыргыз экономикасынын негизги кыймылдаткыч күчү айыл чарба тармагы. Эми бул тармак Орусиянын Росагромаркет ишканасы менен жигердүү иш алып бармакчы. Буга негиз болгон кызматташтык келишимине кол коюлду. Ага ылайык Орусиялык ишкана Кыргызстанда өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү өлкөдөн сырткары сатууга жардам берет. Компаниянын жетекчилиги эки ири логистикалык борбор курууну максат кылууда. Калыгул Асанбаев кененирээк айтып берет. Түзүлгөн келишим эки өлкөнүн соода алакасын дагы бекемдейт. Росагромаркет Россияда өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү Кыргызстанга, ал эми Кыргызстандыкын Орусияга ташууну максат кылат. Компаниянын өз өлкөсүнүн бир катар аймактарында логистикалык борборлору, кампалары бар. Ишкана кыргызстандык айыл чарба жаатындагы ишкерлер менен кызматташууга кызыктар. Алар азык-түлүктөрдү сатып алууга да, продукцияны Россиянын аймагына алып чыгууну каалаган ишкерлерге тейлөө жүргүзүүгө да даяр. Демек, кыргыз ишкерлерине бул өлкөдө дүң соода менен гана алектенбестен, ишкананын кампаларын пайдалануу менен чекене соода жүргүзүүгө да жол ачылат. Для хранения биздин ишкананын айыл чарба азыктарын сатып алууга, сактоого, кайра иштетүүгө, таңгактоого жана ташууга бардык шарттары бар. Кыргызстандык соодагерлер продукцияларды биз аркылуу таңгактап, Россияга алып чыгышса болот. Азык-түлүктөрдү кабыл алуу пункттарын уюштурууга, товарды баалоого өзгөчө көңүл бурабыз. Компания Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба азык-түлүктөрүнүн кайсы гана түрлөрүн болбосун, Орусиянын бардык аймактарына жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирүүдө. Бирок алардын продукцияга болгон суроо талаптары эске алынат. Ишкана негизинен Москва, Новосибирск жана Екатеринбург шаарларын азык-түлүк менен камсыз кылып келген.
Эми өз өлкөсүндөгү логистикалык борборлорду пайдалануу менен чектелбей, мындай маанилүү инфраструктураларды Кыргызстанда да курууну пландап жатат. Бирок ал үчүн кыргыз тараптан да өнөктөштөр керек. Бишкек шаары менен Ош шаарына эки чоң логистикалык борбор ошол жактан түз Россияга экспорт кылуу боюнча пландарды биз сүйлөшүп атабыз бүгүнкү күндө. Жеке ишкерлерди, бизнесмендер менен сүйлөштүрүп, улардын келечекте ошол алдыбызга койгон максат ошол эки чоң логистикалык борбордун курулушуна биз жардам беребиз деп сүйлөшүп атабыз. Келишим түзүлгөн ишкана менен биргелешип азык түлүктөрүнүн кайсы түрлөрүн экспорттоо керек экени азырынча белгисиз. Жер-жерлерде иш алып барган элеттик ишкерлер маалымат алуу үчүн атайын борборгаларга келишкен. Объем күнүнө 10 тоннадан ал баягы чогулткан сүттүн эле эмесине өлөмүнө жараша. Негизги мүмкүнчүлүк 20 тоннага чейин чыгат да завод өзү. Мүмкүнчүлүк болуп сыртка чыкканга мүмкүнчүлүк болсо биз объем көбөйтөбүз. Бул азыркы Росагро маркет менен жолугуп мындай баягы алдыга жылышыбызга баягы эме берет, түрткү берет дегендей. Жаз айларында сезон башталганда биз объемду көбөйткөнгө аракет кылабыз. Орусиялык компаниянын адистери Кыргызстанга келип, атайын жыйындар өткөрүлөрү 6 февралда кабарланган. Президенттин кабыл алуусунда болгон министр Нурбек Мурашев экспорттук инфраструктураны жогорулатуу боюнча кызматташтыкка жол салынаарын билдирген эле. Мамлекет башчысы министрлик жергиликтүү бийликтер менен биргелешип дыйкан фермерлерди колдоого алуу зарылчылыгын айтып, Евразия экономикалык биримдигинин экспортко жол ачкан мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу керектигин белгилеген. Коңшу Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнө да азык түлүктөрдү экспорттоого кеңири жол ачылат. Аны ишке ашыруу жолдору мамлекет башчысынын иш сапарларында талкууланган. Айыл чарбасынын 2017 жылдагы көрсөткүчүнө таянсак, анын өндүрүшү Кыргызстандын жалпы ички дүң продукциясынын 14%-ын түзгөн. Өлкө соңку 2 жылда азык түлүктөрдү кайра иштетип сатууга артыкчылык бере баштады. Маселен, 2016 жылга салыштырмалуу бул тармак былтыр 12%-га өскөн. Андан өндүрүлгөн товарды экспорттоо 25%-га жогорулады. Кайра иштетүүгө артыкчылык берилгени бекеринен эмес. Себеби түшүмдү иштетпей туруп соодалоодо киреши аз болуп келген. Талаптагыдай ишкананы курууга мамлекет тарабынан жылдык 4%-дык жеңилдетилген насыя берилет. Жаңы келишим түзүлгөн Орусиялык ишкана менен бул жаатта да кызматташуу каралууда. Калыгул Асанбаев, Аскар Улан уулу, Коомдук биринчи канал. Экономиканын өзөгүн түзө турган дагы бир тармак ишкерлик жана инвестиция. Ысык көл облусунун Тоң районунда дал ушул багытта колго алуу максаты коюлду. Райондо ишкерлердин ишинин жыйынтыгы жаман эмес, бирок алардын инвесторлор менен түз байланышы жок болгондуктан ишти өнүктүрүп кетүүдө бир топ кыйынчылыктар жаралууда. Темага аймактык кабарчыбыз Седир Мелисбек токтолот. Бул бизнес форуму Тоң аймагында бизнесин өнүктүрө албай жаткан кичи жана орто бизнес өкүлдөрү үчүн пайдалуу иш-чара болду. Себеби чакан бизнеси бар жарандар менен ири инвесторлор ортосунда биринчи жолу кызматташууга аянтча түзүлүп жатат. Мындан сырткары айыл аймактарындагы чакан ишкердикти өнүктүрүү боюнча долбоорлордун иштеп кетүүсүнө шарт түзүлүүдө. Иш-чаранын алкагында тематикалык бет ачарлар, сүйлөшүүлөр, кеңештер өткөрүлүп, долбоорлор жакталды. Тоң районунун Каракоо айылындагы Барбулак санаторийси жайгашкан. Ошол санаторийдин территориясына бассейн куруу долбоору менен келгенбиз. Ушул бизнес форумдун катышуучулары, то есть дем өрчүлөрү жардам бере турган болсо, биз баягы строительный жумуштарын строительдерге төлөп бере турган маяналарын өз күчүбүз менен көтөрүүгө даярбыз да. Кыргыздын символикасы болгон буга чейин атабыз жашап келген ошо боз үйдүн борбору жок деп аябай капаланып, анан ошондон ойлонуп жүрүп эле азыр ошо долбоордун жазылышы бул боз үй көргөзмө сатуу борбору да. Көбүнчөсү бизди айылдан чакырышат. Биз айылдан боз үйдү алып барып, ошол жерде туристтер менен чогуу боз үйдү куруп, мастер-класс көрсөтүп, анан кайра келебиз да. Ошонун бир себеби ошол болуп турат. Бул туризм багыты менен иштөө. Экинчи себеби ошол эле боз үйлөрдүн баягы ортомчусу жок. Баягы алармандар менен, кардарлар менен түз байланыш түзүлөт да, боз үй борборун ачуу. Тоң районунда азыр туризм багыты анчейин өнүгө элек, бирок акыркы 3-4 жылдан бери жакшы жылыштар бар. Мындан сырткары мөмө жемиш өстүрүп сатууда жаңы кадам ташталууда. Ири инвесторлордун пикиринде колдоо тапчу долбоорлор көп келген. Себеби бизнес форумуна ишкерликти жаңыдан баштайм дегендер эмес, бизнести баштап жакшы көрсөткүчтөргө ээ боло баштаган ишкерлер келип, долбоорлорун өнүктүрүүгө каржылоо сурап жатышат. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздагы ушу Кыргыз Орус фонду менен, банктар менен жеңилдеткен кредит менен аябай колдоо иштеп атат. Өздөштүрүлгөн жерлерибизде ушу багбанчылыкты өнүктүрүү маселеси аябай
бизнес чөйрөсүн жакшы кызыктырып атат. Бизнес форумдун жүрүшүндө айыл аймактардагы кичи ишканаларды ачуу боюнча долбоорлорун сунушташты. Мисалы Кажысай айылы курулушка керектелүүчү кургак кошулмаларды жана кварц өндүрүүчү заводду ишке киргизүүнү сунуштады. Ал эми Тоң айылы этно туризмди өнүктүрүү багытын көздөсө, калган көпчүлүк айылдар жүндү кайра иштетүү, алма өрүк отургузуу долбоорлорун көрсөтүштү. Бул жерден ар бир айыл аймак өзүнүн долбоорлорун сунуштады, 3-4 долбоорлор. Андан тышкары международный организациялар, бизнес өкүлчүлүктөр сунуштады. Эң негизгиси ошол айыл аймактардын бюджетине киреше булактарын киргизгенге жалпы максатыбыз ошол да. Мында ири инвесторлар, ишкерлер жана жергиликтүү бийлик жетекчилеринин катышуусундагы бизнес форуму биринчи ирет аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында өтүүдө. Ишкерлерге колдоо көрсөтүү максатында форумду жыл сайын өткөрүү пландалууда. Эдил Месбек, Бакыт Шайымбетов, Коомдук биринчи каналы, Ысык-Көл облусу. Экономика темасындагы репортаждар түрмөгүн улай, Сосновка жана Кемин өткөрмө бекеттеринен жүк ташыган унаалардын салмагы жаңы тутум менен эсептелинип баштаганына туура 1 жыл болду. Эсептөөдө адамды аралаштырбаган жаңы система жолдун бузулуусунан сактап жана жемкорлукту тизгиндейт деген максат менен орнотулган. Аларда пилоттук долбоор кандай жыйынтыктарды берди? Кабарчыбыз Айжан Омолдошов айтып берет. Салмакты көзөмөлдөө бекетинин кызматкерлерин жүктү өткөрүүдө ашыкча салмакты алып бара жаткандарга көз жумуп, анысына пара алгандары тууралуу укук коргоо органдары байма-бай айтып келген. Мунун айынан жолдордагы бузулуп, акыры транспорт жана жол министрлиги 1 жыл мурда натыйжалуу технологияны ишке киргизген. Кемин өткөрмө бекетинен ары бери өткөн оор жүк ташуучу унаалардын бирин калтырбай текшерип өткөрүү үчүн салмакты ченей турган тараза жолдун эки тарабына тең орнотулган. Жаңы система күн түндебей унаалардын өтүшүн көзөмөлдөп турган кызматкерлердин жумушу, ошондой эле унаалардын канча салмакты экенин жана тартип бузуп-бузбаганын онлайн түрүндө көрсөтүп сактап коет. Пилоттук долбоор катары ишке киргизилген бул жаңы тараза ишке киргенден бери айыппулга жыгылган оор жүк ташуучу автоунаалардан түшкөн каражат 2 миллион сомго чукулдаган. Албетте бул мурдакы жылдарга салыштырмалуу 2,5 эсеге көптүк кылат. Ал эми бул республика боюнча орнотулган бир гана таразанын ишинин жыйынтыгы. Чүй облусундагы Кемин бекетинен эле кышкысын bir күндө 250-ге жакын оор жүк ташуучу автоунаа өтөт. Күн жылыганда унаалардын саны дагы көбөйөт. Жаңы тутумдун ишке кириши менен мыйзам бузуу фактылары дагы бир кыйла азайды. Мурдага караганда айдоочулардын көпчүлүгү жүктү эмесинен ашырбаш үчүн уже аракет кылып, өздөрүнчө уже башкача неме болду да. Бир жагы ошондон эметип калды пайдасы. Бетомонттон өткөн машиналардын бардыгы бизге берден фиксировать этилет. Ал жерден пустой өткөнү дагы номери бардыгы көргөзүлүп турат. Жүгү оорураак өткөндөр да берден уже сразу эле кызыл болуп көрүнөт дагы, биз ошого жараша ошол машиналарга чара көрөбүз. Республика боюнча салмакты көзөмөлдөө пунктунан бардыгы болуп 26 боло турган болсо, Бажы Союзуна кирген 3 жылга жакын убакыттын ичинде алардын бардыгына автоматташтырылган система орнотулду. Ошондо бул жерден өтүп жаткан унаалардын бардыгы онлайн режиминде борбордук аппаратка көрүнүп турат. Ал эми бул пунктта иштегендердин айтымдарында Бажы биримдигине киргенден бери өлкөгө кирген жана чыккан жүк ташуучу автоунаалардын саны 30%га көбөйгөн. Данная система может автоматически... Ар бир көзөмөл пункттардагы абалды минтип башка мекемеден көрүп турабыз. Бул жерде айдоочулар билбестик кылып туура эмес айдап албашы үчүн бекеттердин баш жагына атайын жол белгилерин орнотконбуз. Буйруса бардык көрсөткүчтөр боюнча алдыга жылуулар байкалып жатат. Эгерде система жакшы жагын көрсөтсө, жакынкы убакта республиканын бардык аймагындагы оор жүктү текшерүүчү өткөрмө бекеттерине орнотулат. Жаңы системанын киргизилиши унаа жолдорду сактап, андан түшкөн каражат республикалык жолдорду оңдоого жумшалат. Айжан Омолдошов, Эсен Турабыкеев, Коомдук биринчи канал, Чүй облусу. Эми башка кабарлардан өз энесинен айоосуз токмок жеп эсинен танган абалда Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн 2 жаш 8 айлык Бексултан дарыгерлердин аракетине карабай каза тапты. Наристе баш сөөгүнө катуу жаракат алгандыктан мээ гипоксия дартына чалдыккан. Натыйжада баланын өлүмүнө алып келген. 3 февралдан тартып аталган клиниканын дарыгерлери Бексултандын өмүрүн сактап калууга бар аракеттерин жумшаган. Баланын энеси Диана Авазбек кызы уулун шымына заара ушат
тартып алган үчүн темир буюм менен урганын мойнуна алган. Болуп өткөн жагымсыз окуя боюнча учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында кармалып турган Каракулжа районунун 24 жаштагы тургунуна адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Иликтөөнүн жүрүшүндө шектүү сойкулук менен алектенери билинген. Алынган маалыматтарга караганда Бексултандын сөөгүн алып кетүүгө туугандары макул болгон эмес. Мындан улам аны Ош шаарындагы көрүстөндөрдүн бирине социалдык өнүгүү башкармалыгы жерге берди. Томография головного мозга жасаганыбызда заключение bizde ушундай обширная травма головного мозга, ушиб головного мозга, дислокационный синдром, там субарахноидальное кровоизлияние обеих полушарий деп бизге ошон заключение берген. Мындай заключенияндан кийин ушундай балдар өзү ушундай состояниеде болот, коматозный состояниедечи. Эми биз колдон келишинче ар кандай аракеттерди жасадык. Башка туугандары, эч кандай туугандары жок экен, эч ким башка келген жок. 105-чи берене негизинде кылмыш иши козголуп каралып жаткан. Тилекке каршы бул бала кече 9-дар чамасында ушу баш мээси шишип кеткендигине байланыштуу каза болуп калды. Мындан ары тергөө кызматы адам өлтүрүү беренеси негизинде ушу тергөө иштерин алып бармакчы. Ал эми бул 97-чи берене өзгөчө берене болгондуктан бул беренеде ушу кылмыш кылган адам 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кырсыкты кайдан деп болбойт, тазалык ишканасынын жумушчусу иш учурунда көз жумду. Кайгылуу окуянын себеби жол кырсыгы. Алган жаратынан 61 жаштагы Айнуру Султаналиева тез жардам унаасында каза болду. Ал 2 жылдан бери жол жээгин шыпырып иштеп келген. Кененирээк кийинки материалда. 12 февралдын таңкы саат 6:30 чамасы Бишкектеги Байтик Баатыр менен Масалиев көчөсүнүн кесилишиндеги жол жээгиндеги кумду шыпырып жаткан Айнуру Султаналиеваны анын жетекчиси сүрөткө тарткан. Көрүнүп тургандай көчөгө чырактар жарык берип турат. Жумушчу да атайын жарыкка чагылышкан кийимчен. 1 саат өтпөй кайгылуу кабар тарады. Мусор чогултуп жүргөн жүктөөчү балдарым чалып калды. Нурлан байке срочно келбесеңиз, берде эжени сүзүп кетипти машина деп. Мен барганымда уже эжени скорый келип, ГАИ келип, скорыйга салып коюптур уже эжени машинадан. Ошол жерден анан мен ГАИ кызматкерлеринен сурадым, эмне болду, эже аман эсен бекен десем эле скорый бир аз туруп калды. Жакшы эмес го. Ошол жерден уже каза болгонун уктук да. Аны 44 жаштагы айдоочу Honda унаасын чыгышты көздөй айдап баратып коюп кеткен. Жумушчуну сүзгөн айдоочу ошол жерде тез жардам чакырган. Жол кырсыгы боюнча чогултулган иш кагаздардын баары Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Тийиштүү экспертизалар дайындалып, азыркы учурда тергөө амалдары башталды. Алдын ала маалыматтарга караганда экспертизаны өткөндө соо деп чыкты. Бирок ошого карабастан киши өлүп аткандан кийин бул жерден айдоочудан дагы кан анализин алып, кан анализинин баягы жыйынтыктарына жараша жооп тергөө кызматына берилет. Жол кырсыгынан көз жумган Айнуру Султаналиева 61 жашта болчу. Ал 2 жылдан бери өзү көз жумган тилкени шыпырып иштеп келген. Туугандарына ушу тазалык ишканасынын атынан өзүбүздүн жардамыбызды беребиз. Терең кайгыруу менен туугандарына көңүл айтабыз. Акыркы 3 жылда тазалык ишканасынын 6 кызматкерин унаа сүзүп каза болушкан. Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдиргендей, соңку 1 суткада өлкөдө 18 жол кырсыгы катталып, 2 адам каза таап, дагы 37 киши ар кандай деңгээлде жаракат алышкан. Бурулай Сурманкулова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал. Спорт кабарларынан Нарын облусунун Жумгал районунун Чаек айылында хоккей боюнча мелдеш болуп өттү. Буга убагында кыргыз хоккейинин түптөлүшүнө салымын кошкондору чакырылып, муз үстүндө беттешти. Ардагерлердин башын кошкон бул таймаш кыргыз хоккейинин 20 жылдыгына ардалып уюшулган. Чыныгы эр жүрөктүн оюну аталган хоккейдин жүрүшүнө аймактык кабарчыбыз Алишер Аскарбеков күбө болуп келди. 40-тын кырынан эбе кашса да Таалай Кайыпов муз үстүндө шамдагай. Анын хоккейге болгон өнөрү бала кезинен эле билинген. Эми ал хоккейдин ардактуу ардагерине айланганына карабай, кайрадан зуулдап муз үстүндө. Иши кылып, тактика боюнча распасовка менен бар экен, дале техника бар экен балдардачы. Жакшы оюн болду. Ошондо эле сразу биз башта ойноп, жаш балдарга көрсөттүк. Анан коробка ачылды, анан ойной баштадык. Көбөйүп атат. Кызыксын, балдар ойносун. Таймаш кыргыз хоккейинин 20 жылдыгынын урматына арналып өтүп жатат.
буга республиканын бардык аймактардан ардагерлер чакырылган. Убагында муз үстүндө зуулдаган жаш балдарды жашы 40-тан ашканда кайрадан оюн талаасы бириктирди. Жумгал районундагы Чейек айылындагы Шортон көлүндө кыргыз хоккейинин алгачкы уюшулгандыгы болгон. Ушул 98-жылы башталган болчу. Ушу быйыл мынакей 20 жыл толуп аттыр. Бардык республикадагы ошол кездеги ойногон ардагерлердин баарын чогултуп, ушул 20 жылдык арнаган турнирди ушул жерде өткөрүп жатабыз бүгүн. Кыргызстанда хоккей ушул эки деңгээлге көтөрүлөт деп биз ишенгенбиз. Эмнеге дегенде ошого биз Жылаңач баатыры болуп убагында ошол эки билесиңер да хоккей эң ошо кымбат оюндардын бири болуп эсептелет. Тем более командалык бир эле форма ошол эки $1000 тегерегиндеги сумма турат да. Ошол экилерди баардыгын жеңип өтүп, ошол эки жанагы бизден агаларыбыз, инелерибиз, биз ошо жергиликтүү бийликтин жетекчилеринин демөөрчүсү менен бүгүнкү күндө ошол эки хоккей дүйнөлүк аренага чыкты. Хоккей чыныгы эр жүрөктөрдүн оюну демекчи Таймаш бүйүрдү кызыткан көрүнүштөр менен коштолду. Эт бышым убакыт бою кыл чайнашкан мелдешти көрүүгө келгендердин саны да арбын болду. Хоккей ушул хоккейдин өнүктүрүү жери негизи ушул Жумгал эли болот деп айтам. Болельщиктер да жакшыбыз, баарыбыз көңүлдүүбүз. Келебиз, көлдүн үстүндөбүз. Мелдешке ардагерлерден куралган 4 команда катышты. Ынтымактын оюну болгон турнирдин жеңүүчүлөрүнө медаль грамоталары тапшырылды. Алишер Аскарбеков, Бексултан Бактыбек уулу, Коомдук 1-канал, Нарын облусу. РСК банк социалдык банк катары экономиканын приоритеттүү тармактарын жана калктын айырылуу катмарын колдоо максатында ар кандай мамлекеттик жана башка программаларга туруктуу катышып келет. Бирок соода жана тейлөө тармагы жеңилдетилген насыялоонун максаттуу тобуна көп учурда кирбей калчу. Ушуга байланыштуу РСК банк чакан жана орто бизнести колдоо боюнча жаңы насыялык долбоорду ишке киргизип жатат. Бул долбоор 15 мартка чейин иштейт. Бир айдын ичинде бул долбоордун алкагында 12%-дан 2 жылга чейин 1 миллион сомго чейин насыяларды алганга мүмкүнчүлүк бар. Бул насыялардын жакшы өзгөчөлүктөрүнөн болуп, максатына чек коюлбайт. Ар кандай максатка алса болот. Эгерде күрөсү жетишпесе, гарантиялык фонддун жардамына кайрылса болот. Эгерде башка банктарда карыздары болсо, бул карыздагы рефинансирование кылган мүмкүнчүлүк дагы каралат бул жерде. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламаттаңыздар. Саламаттаңыздар.